Россия Федерациясында атайын согуш операциясы уланып жатат. Жана жакын арада эле баарыбыз күбө болдук. Россия Федерациясынын нефти базаларынын бүт баарына дрондор учуп келип, сокку уруп жаткан учур акыркы учурда көбөйдү. Эми мигранттарга бул кандай кесепети бар? Негизи эле Россия Федерациясында Россия Федерациясы эмес, бирок башка согуш болуп жаткан аймактарда ошол соккуларды дагы, дрондор болсо дагы күйүп жаткандарды видеого тартып туруп, соцсеттерге жүктөө тыюу салынат. Биринчи ирет бул мигранттарга да тиешелүү. Эгерде кокусунан ошондой учурларды көрүп калсаңыздар, соцсеттерге жайылып коюңузду суранабыз. Это все нельзя снимать ни вблизи, ни издалека, ни справа, ни слева, ни сбоку, ни снизу. Вообще никак. Просто нельзя никак абсолютно. Потому что, опять же, это вопрос вашей конкретно безопасности. Бул үчүн 500 миңге чейин Россия Федерациясына айып пул салынат. Биринчиден, экинчиден болсо, ошону соцсетке чыгарганда, анда чет элдик жаран экенин ырастаса, анда депортация, выдворение кылууга дагы бул чоң шектүү болот. Негизи атайын согуш операциясы уланып жаткан себеп менен ошондой учурлар кездешиши мүмкүн, мигранттарга да тиешелүү мүмкүн. Анан кийин ар кандай кырдаал учурлар болуп калат. Сокку дагы азыр көбөйүшү мүмкүн. Ошонун иретине Москва жергесинде жана Россия Федерациясына атайын бомба убежищалары да бар. Биз азыр ошол бомба убежищалардын адрестерин дагы телеграм каналга жүктөйбүз. Ошону да көчүрүп досторго жөнөтүп коюңуздар. Андан тышкары ошондой ЧП, чрезвычайная ситуация болгон учурларда кандай алып жүрүш керек, каяка барыш керек, кандай кылдаттык менен иш кылыш керек, ошонун бүт баарын описаниясында жазып коебуз. Ошону дагы досторго жөнөтүп коюңуздар. Эми баягы жаныман өтүп кетет, билбей калат, мага тийишпей калат деген ойдо болбогула. Себеп деген жакында эле ошо менен өзүмдүн жакын досум, таанышымдын үйүнө ошол сокку дрон учуп келип, ошонун негизинде баягы бул ар бирибизге тиешелүү болуп калыш учур экен. Ошон үчүн аны дагы эске ала жүргөн жакшы. Бүт описаниясын астына мен жазып коем. Ошону да көчүрүп алып достор менен жөнөтүп коюңуздар. Анан кийин ошол видеолорду өрттөнүп аткан жерлердин, учуп келип аткан жерлердин ошолорду видеого тартмай жок. Тартсаңыз дагы анда муну социалдык тармактарга чыгармай жок. Сактанганды сактайм дейт мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Негизи ийгиликтүү мекендештер көбөйдү, ошо ийгиликтүү кызматтар керек. Бүгүнкү күндө биз ошо мекендешибиздин стоматологиялык клиникада турабыз. Эң негизгиси Москва жергесинде 4 клиникасы бар экен. Алардын бири Москва-Ситиде. Москва-Сити бул Россиядагы эң мыкты бизнес борборлордун бири. Кызык жери премиум класстагы кызматтар, стоматология кызматтар арзан, жеткиликтүү баа менен. Эсепке алсак, 1 августка чейин деп коелу. Компьютерный томография, 3D челюстүн бүт баарын томография кылышчу бекер. Андан тышкары полностью Airflow деген жаңы заманбап тиш тазалоо, 4 этап менен тазалоосу 50% скидкасы менен болгону 3750 рубль турат. Андан тышкары бардык кызматтарга тиш чылуу, имплант, коронка коюу, дарылоо бүт бартан 15% скидка, диаспора деп промокод менен айтсаңыздар болот. Телефон номерлери +7 495 045 45, адрестерин, даректерин мен астына жазып коем. Биздин мекендешибиздин заманбап клиникасы менен арзан баада колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө.